Алгалай бир Кыргызстан азаттыктын өлүндө. Ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил реке Нарын. Тилде сөйөк жок. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын акыркы жыйыны кече 22 декабрда болуп өттү. Күн тартибинде бир топ маселелер каралды. 6-чакырылыштын депутаттары акыркы жыйында бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алып, келерки жылдын бюджетин бекитти. Күн тартибиндеги акыркы маселе Жыйында Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев 6-чакырылыштын мөөнөтү бүткөндөн кийин ак үйгө түз кирип чыгууга уруксат берүү керектигин айтып чыкты. Жардам беребиз мына келген депутаттарга. Жаш мундардын өсүшүнө дагы көп салым кошот деген ойдомун биздин коллегалар. Ошондуктан бул зданияга мындайча айтканда өзүнүн 6-чакырылыштагы күбөлүгү менен кирип чыкканга уруксат бере турган токтом чыгарып койсок деп сунуштайт элем. Депутат Кожобек Рыспаев жыйындан соң депутаттардын жабык эшикте өз ара талкууга чакырды. Анда 6 жыл ичиндеги депутаттардын ишмердүүлүгү парламенттен кетүү тууралуу сунушун берди. Айтып койсоңуз депутаттар, урматтуу депутаттар, тарабай турсак, мына биздин алтын созуптун иши дагы аяктап баратат. Кудай буйруса, кандай иштедик, нелерди кылдык. Анан жабык эшикте бир ушуну талкуулап алсак өзү ичара. Кандай кетебиз, кандай биз бүтөбүз жумушубузду деп жабык эшикте урматтуу Айда Камчөкүн ушун сураныш. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жалпы отурумунда кайрылуу жасады. Жапаров Кыргызстандын тарыхында өз миссиясын аткарган тарыхый парламент болгонун белгиледи. Эң башкысы 6-чакырылыш өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн стабилдүүлүктү, мамлекеттик башкарууда укуктук талааны сактап калууда кылган кызматы, аткарган ролу абдан чоң болду деп баалайм. Былтыр биздин чакырылыш 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөрдүн астында жаралган толкундан мамлекетибиз бараткан кайыктан чайып алып, түбү жок деңизге чөгүп кетүүсүнөн Кыргызстаныбызды сактап калдык. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 2015 жылы күзүндө шайланган. Анда КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс, Бир Бол, Атамекен фракциялары парламентке келген. Ал эми 6-чакырылыштын ишмердүүлүгүнө калк кандай баа берет деген суроону коомчулукка салдык. Бардыгы жакшы. Ушундай депутаттар боло берсин. Кыргызстан оңоло берсин. 5-6 жакшы депутаттар бар, алдыңкы лидерлер. Ошолор жакшы сүйлөп, жакшы эметип атты. Анан калгандарында тынч эле болуп атты да депутаттарчы. Баягы балыктай эле унчук баа сөздө эле чыккан жок кээ бирлеринен. Кыскасы эл ушунчалык күткөн болсо керек эле, жакшы булардан эме болот деп. Элдин дагы эмесин өздөрү кайсыл округтардан шайланса, ошол элдин деле үмүтүн актай алышкан жокку деп ойлойм. Алар мына жакшы эле иштеп атышат. Эми колунан келишинче аракет кылып атышат алар. Мына өзүнүн президенти мына жакшы иштерди аткарып, жакшы иштерди колдоп, жакшы аракет кылып атат. Эми Кудай кааласа эми Кыргызстаныбыз өнүгүп кеткенге ишенич бар да. Эми мындан ары мындай депутаттардан Кудай сактасын. Мен ушундай эле айтам. Баягы Нөлөбайдан 1-класска барган балдардай эле болушту. Уят эле болушту, абдан уят эле болушту. Парламенттин 6-чакырылышы 6 жылдын ичинде 2 жолу референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүү киргизди. 3 президент менен иштеди, 9 жолу өкмөттү бекитип берди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл 28 ноябрда өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 23 декабрда ишке киришерин маалымдаган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.